Сизге зыян келтирген, артыңыздан жаман сүйлөгөн адам бул дүйнөдө гана зыянын бериши мүмкүн. А бирок акыретте сизге сөзсүз пайдасын гана тийгизет. Ошондуктан аны жөн коюңуз. Акмактыгын уланта берсин. Билесизби, бул жашоодо адам акысы деген нерсе бар. Эгер бирөөнүн акысына кирип, ал тууралуу жаман сөз айтып, анын айыбын ачып, кыйбат кыла турган болсоңуз, эртең кыямат күнү оозуңуздан чыккан ар бир сөз үчүн жооп бересиз. Анын акысын Кудай Таала сөзсүз адалтат. Анткени кыямат күнү алдоо, качып кетүү, жашырып коюу деген нерсе болбойт. Баары адилеттүүлүк менен каралат. Бир киши Халид бин Валидке келип, баланча сизди тилдеди, сиз жөнүндө жаман сөз айтты дейт. Халид ага, анын кыяматта окулуучу китеби өз колунда. Өз китебин өзү каалаган нерсе менен толтурсун деп жооп берет. Урматтуу мусулман бир тууганым, жаман эс эмес, жаман сөз айтып, бирөөнүн акысына кирип албаңыз. Жакшы сөз айтып, анын батасын алыңыз.